Ona gel. Кыргыз-тажик чекарасындагы кандуу жаңжал Баткен районунун Аксай аймагындагы Головной суу тилкесинде башталган. Тажик аскерлери жана жарандары жаңжалга чейин видео байкоо орнотуп, кыргыз тараптын суу пайдалануусуна тоскоолдуктарды жараткан. Тажик тарап мамлекеттик чегара тилкесинде атайлап жаңжал чыгарып, кырдаалды курчуткан. Головной суу бөлүштүрүүчү каналы биздин өлкөгө таандык. Суу бөлүштүрүүчү жай 1970-жылы курулган. Стратегиялык объект 3 мамлекеттин суу менен камсыздайт. 1980-жылдан бери Кыргызстан суунун 37%-ын пайдаланса, Тажикстан 55, Өзбекстан 8%-ын керектейт. Буга чейин Головной боюнча Тажикстан менен чыр чыкпаган. Суу бөлүштүрүүчү жай Кыргызстандын аймагында жайгашып, Кыргыз СССР 384,2 миң рубль сарптаган. Бардык тастыктоочу тарыхый документтери бар. 2 күн курчуган кандуу жаңжалда жалданган куралжан тажик жарандары Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Актатыр, Карабак айылдарын жана Лейлек районунун Кулунду, Жаңы Жер айылдарын өрттөп тоногон. Коопсуз жайга 20 миңден ашуун жергиликтүүлөр эвакуацияланган. 30 апрель түнү Баткен районунун Кызыл Бел айылынан 15 үй бүлө Ош шаарына келген. Анын катарында Нават Эралиеванын бүлөсү дагы бар. Айыл өкмөт тажик аскерлеринин аткылоосундагы огу Кызыл Белге чейин жеткенде айылды таштап чыгууга буйруган. 14 үй бүлө мүчөлөрү менен түн ортосунда шаарга келген. Алгач ызычуу чыгып, жаш балдар ыйлап айылды таштап кетүү оңой болбогонун Нават айым айтат. Азыр каладагы диний мекемеде убактылуу күн кечирүүдө. Ошол балдар патыр-путур болуп кеткен мезгилде балдарыбыз менен качып жөнөгөнүбүздө мен өзүм бир үйдөн 14 жан келдик. Неберелерим ызылдап, ыйлап, өзүм дагы аман эсен сактанып калар бекенбиз деген кыйынчылыктар бир мындай Аллахтын бир ар түрдүү ойлору ойлоп кыжалат болуп, кыскасы мындай аралаш куралаш болуп кеттик да. Бир неберелерим эле ызылдап качкыла дегенде, неберелерим ызылдап бири жаналакат машинага чыгышка аракет кылып, бирок адамдын мындай жашы өткөн адамдын немесиге өтө оор келет экен да мындай ызычуучу. Биздин калган менен колубузда не келмеш, туура военныйлар бар. Бизде чыгып, муракка чыгып тургула дейт, Баткенге. Анан кийин алысыраак тургула дейт, ошо. Жакшы эле болчу керек, көрө элекпиз дагы. Азыр эми байланышып атасыздар да ал жакка эми? Жакшы эле дейт, коңшулар кетти. Эми биз эми барабыз да, бирок үчүн. Эвакуацияланып келгендердин көпчүлүгү аялдар жана балдар. Диний мекемеде 5 үй бүлөнүн 16 жаш наристеси бар. Дарыгерлер күн сайын медициналык кароодон өткөрүп, дары-дармек менен акысыз камсыздоодо. Аялдар эвакуация учурунда ден соолугунан зыян тарткан, кан басымдары көтөрүлгөн. Ушул жакшылап карап атабыз эжелерди. Сахарный диабет менен ооругандар бар экен, давление менен ооругандар бар экен. Кичинекей ымыркай балдар бар экен 1 айлык. Ошолордун баардыгына биринчи немени жардамды көрсөтүштү кыздар. 1 май күнү келишип, булардын психологический поддержка кылып, успокоительный, жакшы таблеткалардан алып келип берип, противовоспалительный, отхаркивающий, ошолорду алган балдар бар экен, ичинде ооруп аткан. Баардыгын дары-дармегин алып келип бердик. 16 наристеге психологтор кеңеш берип, социалдык кызматкерлер жаңжалды унуттурууда. Наристелер эвакуация учурунда психологиялык жабыр тартып калышы толук мүмкүн экендигин адистер белгилейт. Азырынча көңүл ачуучу ийримдер уюштурулуп, социалдык кызматкерлер сабак өтүүдө. Көңүлүн көтөрүп, таанышып, учурашып, көнүгүүлөрдү жасап, андан кийин кырдаалга басым жасабай, балдардын өздөрүн мактап, жакшы сүрөт тартат экенсиңер, жакшы бийлейт экенсиңер деп биз булардын көңүлдөрүн алып, булар ушул
болгон кырдаалга эч кандай көңүл бөлбөстөн абдан жакшынакай сүрөттөрдү тартып беришип атат. 4 күндүк кандуу жаңжалда тажик тарап мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде атайлап жаңжал чыгарып кырдаалды курчуткан. Туура эмес маалыматтарды таратып кыргыз тарапка ок чыгарган. Кыргыз өлкөсү маселени дипломатия жолу менен чечебиз деген максат ишке ашпай, тажик аскерлери оор аскердик техникаларды колдонгон. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө 504 километр гана такталган. Эки өлкө эгемендүүлүк алгандан бери табаштуу 70 аймактын тагдырын чече албай келет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Баткен районунун Кызылбел айылынан болобуз. Биздин башыбызга түшкөн түйшүктү эч ким көрбөсүн. Ушундай тажик эли басып кирип келгенде айыл өкмөтүбүздөн буйрук болду. Балдарды сактап сыртка чыгып туруңуздар деп. Анан эл деген эл тапыр-тупур кылып эле ызылдап бардыгыбыз жан алып жан берип сыртка чыкканга аракет кылдык. Ызы-чуу болуп кетти. Биз чыгып атабыз, аркабыздан тапыр-тупурлар, тажик элинин тапыр-тупурлары болуп кетти. Кудайга шүгүр, бирок зыян тартпадык. Жана алып ушул жака келдик. Элиме айланайын. Ош жергесинин мээримдүү байкелерге, мээримдүү апаларга ыраазычылык билдиребиз, таазим кылабыз. Аябай сонун жардамдарды көрсөтүп атат. Психологиялык жактан тамак ашыбызды камсыздандырып, өзүбүздүн ден соолугубузду карап, медиктерге, ак халатчан медиктерге мен ушунчалык таазим кылам. Бардыгыбызды келип бир сыйра текшерип, сонун жардамдарды көрсөттү. Аллахым ыраазы болсун бардыгыдан. Анан ошо эвакуациялоодо баягы качканыңыздар мындай ошондой кыйынчылыктарды кичине ооба. Ошол балдар патыр-путур болуп кеткен мезгилде балдарыбыз менен качып жөнөгөнүбүздө мен өзүм бир үйдөн 14 жан келдик. Неберелерим ызылдап, ыйлап, өзүм дагы аман эсен сактанып калар бекенбиз деген кыйынчылыктар бир мындай Аллахымдын бир ар түрдүү ойлору ойлоп кыжалат болуп, кыскасы мындай аралаш куралаш болуп кеттик да. Бир неберелерим эле ызылдап качкыла дегенде неберелерим ызылдап бири жаналакат машинага чыгышка аракет кылып, бирок адамдын мындай жашы өткөн адамдын немесиге өтө оор келет экен да, мындай ызы-чуучу. Анын бардыгы жакшы, бирок күйөөм, жолдошум дагы жакшы, балдарым дагы жакшы. Бир гана мен кичине ооруп, анан медиктердин жардамы менен жакшы болду. Азыркы убакта айыл Кызылбел айылында мал-мүлк аман бекен, анан кандай абалы кандай экени? Кызылбел айылын азыр ушул убакта Кызылбел айылынын тынчтыгы жакшы, бирок күндүз элибиз сырттагы Баткен областында центрде тургандар, анан кичине алысыраак тургандар барып күндүз иштерин кылып, анан түнүгө дагы кайтып чыгып атат экендер. Коопсуздук үчүн? Ооба. Бирок мал-мүлк көп мындай чыгым тарткан нерсе болгон жок? Жок, чыгым болгон жок. Бир 3-4 гана үйгө ок тийген. Бирок зыян келбеди эч кимге.